чек ара маселеси боюнча кечээ миномет менен аткылоо болду да Тажикстанда. Мындай учурда кыргыз бийлиги кандай реакция кылышы керек деп ойлойсуз? Эми ага соответствующий органдар бар да. Өздөрү жооп бериш керек, өздөрү караш керек. Эми ситуацияны мен өзү ошондой көргөм, ситуациянын мисалы биринчи жолу баягы атыш болгондо мен Баткенге өзүм барып, өз көзүм менен көрүп, анан ошондон кийин бир комментарийлерди айткам да, ошол сыяктуу эле бул нерселер баягы өз көзүң менен көрүп туруп анан айтышың керек да. Мындай бул жерде туруп, анан мындай болуптур, тиңдей болуптур деп айта албайсың да. Бирок негизинен эле эми жанагындай оор техника деп коебу, ошол минометтерди андай да колдонсо болбойт да, билебиз биз аны. Буга чейин дагы ошо 36 жараныбыз каза болгон буга чейинки чырда. Андан кийин Сания Токтогазиева баш болгон юристтердин тобу мындай эл аралык уюмдарга кайрылуу керектигин да айтып чыгышкан да. Анан бул учурда да ушундай окуя кайталанып кетсе кандай болуп калат деген. Мен ойлойм, эми баягы дагы эле ошол эле жооп ситуацияны билиш керек да. Канчалык жеринен ошондон кийин эле бул суроолорго жооп айта алам деп ойлойм.